Анан 2012-жылы Кыргызстанга Сауд Арабиясынан 2 жаран келип, биздин Кыргызстандын мусулмандарына квота алып беребиз деген убадасын беришкен. Ал Сауд Арабиясынан келген жарандарынын Кыргызстандын мусулмандар үчүн жасайм деген жардамын экс муфти Рахматулла ажы бардык мечиттерге жарыя болсун деп кабар берген да. Анан ошондон кийин хажга барабыз дегендердин саны 1000ден ашык болгон. Бирок бардык списогуна 947 адам кирген. 947 адам акча чогултуп, акчанын көлөмү $330,000 наличный, анан кийин $170,000 Риск банктан 3 бөлүп берилди. Акчаны алгандан кийин убада берген адамдар жок болуп кетишкен. 2012-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ошол 947 адам хажга баруу мүмкүнчүлүгүн албай келет да. Анан ошол себептен Кыргызстандын мусулмандары Сауд Арабиясынын королуна маалымат каражаттары аркылуу кайрылды. Себеби бул маселе ошол Сауд Арабиясынын королу гана чече турган маселе болгон.